Сүйүктүүсүнүн колун сурап жатып, Нике Шакегин чуңкурга түшүрүп алды. Мындай жагымсыз окуя АКШнын Нью-Йорк штатында катталды. Америкалык сүйүктүүсүнүн колун сурап жатып, Нике Шакегин канализацияга түшүрүп алды. Бул тууралуу The Sever Post агенттиги билдирди. Түшүп калган Нике Шакегди полиция кызматкерлери таап, эки жупту издөө иштерин баштаган. Алар жарандардан жардам сурап, Twitterдик баракчага алгач Нике Шакегдин сүрөтүн тартып, кийин экөөнүн сүрөтүн киргизген. Укук коргоо органдары бизге төмөнкү 2 жашты табууга жардам бериңиздер. Жигит кызынын колун сурап жаткан учурда Нике Шакег канализацияга түшүп кетип, жагымсыз окуя катталган деп билдирди. Көрсө абдан толкунданган жигит колу титиреп жатып, Нике Шакегди чуңкурга түшүрүп жиберген экен. Эртеси күнү эки жуп укук коргоо органдарына байланышка чыккандыгы айтылды. Акыры кыз дагы балага турмушка чыгууга макулдугун бергендиги маалым болду. Булак zaman.kg. I can't believe it more because I need these people's information. Honestly, I can't believe it more because I need these people's information. Honestly, I can't believe it more because I need these people's information. Honestly, I can't believe it more because I need these people's information. 5 ноябрда Шумкар Атайын багыттагы полкунун кызматкерлери Терексай айылынын эки бакыр Терексай алтын кен иштетүүчү аймакта кызматын өтөө учурунда аларга күч колдонушкан деген негизде жергиликтүү 15 тургун Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып келинген. Алтын кен иштетүүчү аймактагы көзөмөлдөөчү видео 4 декабрь күнү Терексай айылынын 15 тургунуна карата Жалал-Абад шаардык соту тарабынан тергөө абагына 6 жаранга 2 айга 9 жаранга 1 айга камакка алуу чечими чыкканын ички иштер министрден билдиришти. Учурда Чаткал районунда абал туруктуу жана жергиликтүү органдар менен биргеликте калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Булак zaman.kg.